Assalamu alaikum, жақшаман тұрасыздарбы? Ой, бұл біздің айлыбыздың тұшуда. Анан бұл мусорларды таштап кеткен екен да, мына мусор. Шундан олай мен айтам туғандар. Жанақы біз бүгінгі күні мына кет яғын бар мусор. Бұл даватта сілече. Кейбіреулеріміздің біз жүрегіміз айланат. Шундай бір тура емес қабыл алабыз да. Бірақ ушу даваттың зарылдығын айтайын сіздерге мына. Шу дават эмнеге чыгабыз? Мына ушундай мусорларды мушуга жараша айтып атам. Ушундай жерлерге таштабаш үчүн чыгабыз да, мындай айтканда. Бир эле жагы. Чет эле да учу. Ушуну иманы бар адам таштады. Албетте муну иманы жок адам таштады да. Иманы жок адам таштады муну. Эгерде иман болгондо, ошол иман муну бияка таштатпайт эле. Мына бул өтө жакта полигон бар мусорду, ошол жака барып таштамак муну. Көрдүңөр, эмнеге? Ушуну бияка таштабаш үчүн иман керек экен тугандар. Эми иманды биз кайдан алабыз? Бул иман өзүбүз базарда сатылбайт экен, атадан балага өтпөйт экен, дагы көчөдө жок экен, центрде жок экен. Бул Кошкор, эмеде Кошкордо, Токмокто да жок экен бул иманчы базарда. Бул эмне? Бир гана Кудай жолунан, Кудайдын өзүнөн гана алат экенбиз муну тугандар. Кудай таала иманды арга сирге бере бербейт экен муну. Ошол жерден барып, бул эмне? Ошон үчүн даватка чыгат экенбиз туган. Дават бул эмне? Жакшылыкка чакырыш, жамандыктан кайтарыш тугандар. Жакшы менен жаманды айырмалаш, мусорду кайсы жерге ташташ керекти үйрөткөн ошол иман тугандар. Мына тугандар, ошон үчүн иман десе эле биз деген бир оңой эле нерсени ойлойбуз. Жок, иман деген Алла жолуна чыгыш керек тугандар. Ошон үчүн бала окуран Алла жолуна чыгаралы. Мына өзгөчө бүгүнкү эмне болуп атат? Мына Facebook'та ачсаң эле тияктан өлтүрдү, тияктан зордуктады, тияктан сабады, бияктан мынтти, тигинти деген эле бир жаман кабарды угабыз да тугандар. Эмнеге? Ошо Алланын өкүмү аткарылбай калды. Алланын өкүмү сынды тугандар. Дават менети болбой калды. Баары саясатка аралаштык, улуу кичи дебей, эркек аял дебей. Мына ошонун айынан мына ушундай жагымсыз иштер болуп жатат тугандар. Кудай элибизге иман берсин, инсап берсин тугандар. Тоң району, Кара Шаар айылы.